Ассаламу алейкум, урматтуу Instagram жана бизнес онлайн курсубузга катышып жаткан биздин досторубуз. Барыңыздарды онлайн курсубузда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Менин атым Элдор Далиев. Сиздерге Instagram жана бизнес боюнча кызыктуу, пайдалуу маалыматтарды бергенге даярбыз. Сиз билим алууга даяр экенсиз, ийгиликтерди каалайбыз, мыкты деңгээлде үйрөнүп, өзүңүздүн жашоодо кеңири колдонуңуз. Бүгүнкү мен маалыматты киришүү сабагы, киришүү Instagramга, ошондуктан компьютер аркылуу көрсөткөнгө жана пайдалуу маалыматтарды бергенге аракет жасайм. Даяр болсоңуз, мыкты максаттарыңыз болсо, ийгиликке жетүү үчүн аракет кылыңыз. Анда эмесе биз баштадык. Киришүү сабагыбызда мен Instagram жана бизнесте эң алгачкы кадамдар кандай болушу керек, бул боюнча маалымат берип өтөйүн. Эң алгач, мисалы бул жерде мен бир-эки сүрөттөрүбүздү көрсөтөм сиздерге. Instagram аркылуу албетте бизнес баштаса болот. Бул нерсеге сиз ишениңиз. Себеби азыркы учурда бардык адистиктерде, бардык чөйрөдө бизнес кылганга мүмкүнчүлүк бар. Instagram аркылуу да бизнес кылып, онлайн сатууларды ишке түшүрсө болот. Эң алгач, биринчи кадам Instagram баракча ачуу. Албетте туура ачуу зарыл Instagram баракчаны. Кийинкиси, баракчага аталышты туура тандоо. Эң негизги жолдордун бири, ошол нерсеге жакшы көңүл буруңуз. Дизайн менен иштөө. Албетте дизайнда сиздин баракчаңызда жакшы сүрөтүңүз, жакшы маалыматтар болуусу зарыл. Бул боюнча да сабактарыбыз бар. Бизнес аккаунтка өзгөртүү. Эгерде сиз Instagram аркылуу бизнести баштоону кааласаңыз, сиздин Instagram баракчаңыз бул бизнес баракча болуусу зарыл. Бардыгын мен азыр кеңири практикада бир жолу көрсөтөм. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик дагы бир жолу. Карасаңыз, мына бул жерде бул менин Instagram баракчам. Instagram баракчамга мен аталыш койгом, мына Элдор Далиев деп койгом. Сиз дагы аталыш койгон учурда, мисалы, фамилия атыңызды жазып койсоңуз болот. Же болбосо атыңызды жазгандан кийин точка койсоңуз болот, же болбосо атыңызды жазгандан кийин сызыкча коюп, андан кийин фамилияңызды жазып койсоңуз болот. Себеби издеген адамга табуу оңой болот. Бул жерде карасаңыз, астында кандай фамилия атыбыз чыгып турат, андан кийин книги деп турат. Мен бул жерде Instagram аркылуу китептерди сатуу менен алектенем, мисал катарында. Книги деп жазып, бул жерге маалыматтарын жазып койгонбуз. Интернет-магазин, цены указаны в описании, отправка в регионы, доставка жана астында YouTube ссылкасы дагы бар. YouTube каналыбыздын ссылкасы. Сиз дагы өзүңүздүн YouTube каналдын ссылкасы болсо коюп койгонго мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин бул жерде астында карасаңыз, маанилүү биздин онлайн эфирлерди жана конкурстарды маалымат кылып чыгарып койгонбуз. Бул маалыматтарды дагы биз кийинки сабактарда практикада үйрөтөбүз сизге. Сүрөтүбүзгө жакшы көңүл буруңуз. Сүрөт дагы, эгер сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтсаңыз, албетте сүрөт өзүңүздүн сүрөтүңүз болуусу зарыл. Бул жерде биздин публикациялар, мына карасаңыз, публикацияларга дагы жакшы көңүл буруп чыгаруу зарыл. Видеолорду, сүрөттөрдү коюп, бул жерде китептерди койгонбуз. Китептер канчадан сатылат? Бул онлайн магазин болуп эсептелет бизде. Албетте, Instagramда дагы сизге сообщение, каттар келет. Ал каттарга дагы жооп берип турушуңуз зарыл. Кийин сизге жазылган адамдарга албетте сиз дагы жазылышыңыз керек. Бул жерде мен аз гана маалымат бердим. Себеби биринчи сабак киришүү сабагы. Андан кийин жогоруда поиск бөлүмү аркылуу издеп тапса болот адамдарды. Главная версиясы, бул жерде сизге келген каттар, сизге кошулган жана лайк баскан инсандар жана сиздин өзүңүздүн страницаңыз. Эми бул жерде редактировать профильге бөлүмүнө кирип, сиз өзүңүздүн профилиңизди редактировать же настройка кылсаңыз болот. Фамилия атыңызды өзгөртсөңүз болот, сүрөттү өзгөртсөңүз болот, сменить фото профиля. Имя, бул сизди издеп тапканда ушундай жазып табышат.
веб-сайт YouTube'тун ссылкасын коюп койгонбуз. Ой себе деген жерге маалымат жазганбыз. Көрдүңүзбү? Сиз дагы бизнес баштасаңыз, ушул жерге жазышыңыз керек. Электрондук адресиңиз болсо киритип коесуз, телефон номериңиз жана маалыматтарды белгилеп, рекомендовать ваш аккаунт, возможно, подписчикам деп белгилеп койгонго мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин сакталып калат. Дагы бир маалымат, бул жерде сол бурчта пароль өзгөртүү мүмкүн, сайттарды кошуу мүмкүн, контакттарды кошуу мүмкүн. Карасаңыз өзүнүн бөлүмдөрү бар. Дагы бир маалымат сизге айтабыз. Настройка бөлүмүнө бир жолу басканда көрүшүңүз мүмкүн мына. Аккаунттан чыгуу, паролду өзгөртүү, эгер кандайдыр бир көйгөй болуп калса, жазуу жана башка бир телефондон же ноутбуктан кирген болсоңуз, выйти кылып чыгып кетсеңиз болот. Биз отмена кылып коебуз. Ушул маалыматтарды жазып коюңуз. Дагы бир сонун маалымат. Instagram'da жакшы иштөө же бизнести баштоо үчүн эң негизгиси сиз мен айткандай дизайнды жакшы кылууну үйрөнүшүңүз жана каналыңызга же өзүңүздүн аталышты же туура коюшуңуз зарыл, аталышы жакшы мааниде болуусу зарыл. Андан кийин сиз өзүңүздүн Instagram баракчаңызга адамдардын топтоонун бир жолу бул сиз өзүңүз жашаган, тааныган инсандарга жазыласыз, алардын сүрөттөрү, пайдалуу маалыматтарына лайк басып чыгасыз. Ошол учурда алар дагы кийин сизге подписчик болуп катталышат. Бул бир маалымат. Мисалы, эгерде сиз бир адамга акыркы 3 публикациясына лайк коюп, комментарийге жакшы болуптур же лайктарды басып койсоңуз, ал инсан дагы сизге подписчик болуп кошулат кийин. Ошондуктан бул Instagram'дын бир сыры болуп эсептелет. Урматтуу досторубуз, бул мына биринчи сабагыбыз бул Instagram'га киришүү сабагы болду. Мен ойлойм, бул киришүү сабагында биз кыскача пайдалуу маалыматтарды алдык. Ноутбук, компьютер аркылуу мен көрсөтүп бердим. Компьютер аркылуу да кирсеңиз болот Instagram'га, ал үчүн Google Chrome'га кирип, бул жерде Instagram деп жазасыз. Instagram деп жазгандан кийин киргенге мүмкүнчүлүк болот. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Азырынча бул жерде Instagram'га киргенге мүмкүнчүлүк бербеди, бирок мына Instagram'га кирип көргөнбүз биз. Биз кийинки сабактарыбызда сизге телефон аркылуу жаңы Instagram'да бизнес аккаунт ачууну үйрөтөбүз. Андан кийин дизайнда иштөөнү үйрөтөбүз онлайн Canva платформасында. Мындан кийинки сабактар сиздер үчүн абдан кызыктуу жана практикалуу сабактар болот. Ийгилик, кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүз.